Кылчайып артымда карасам, көп окуялар өтөт. Бул өнөргө мен кантип келип калдым? Албетте, Кудайдын жазганы, жараткандын берген бир кичинекей колдуу өнөр жагынан шыбагасы болуш керек. Анан да Кыргыздын өнөрлүү шайыр залкарлардын арасына кошулуп калганыма мага канат байлады. Чыгармачылык жолум мындай башталган. 69-жылы 10-ду бүтүп, анан окууга өтөбүз деген нерсе башталып, мен деле ата-энем ойлоп турду, муну экинен факка өткөрөлү. Анан колхоздун башкы бухгалтери болот, андан кийин башкарма болот деп менин келечегимди өзлөрү эле пландап, анан 66-жылы Кыргызстандын тарыхында биринчи эстрадалык ансамбль түзүлгөн. Кыргыз филармониясынын алдында Чоро Кожомжаровдун жетекчилиги астында. Анан Кудай салбасын 68-жылы биз жакка барып калды эстрада. Айланайын, эми бир андайды мен көрө элекмин. Бул айылдан тигил айылга эшек араба, ат араба, трактор, чийне менен барып көрөбүз. Таң калабыз, бул кандай кишилер ушундай эстрадага иштешет окууда. Анан эле кагаз чыгып калды. Кыргыз филармониясынын алдында 2 жылдык эстрадалык студия ачылып атат деген. Анан эле мен ошого тапшырам дедим. Ата-энем деле түшүнбөйт. Эмнеге тапшырасың? Ырдайм ошо жака барып деп. Анан Тынайбек деген байкеме кошуп жиберди Фрунзеге. Барсын, өтпөй калса кайра жакшы, ээликкен неменин демин бас деп. Анан ошо байкем экөөбүз ээрчишип, анан ушул Панфилов паркы эсимде, Бобуреки Панфиловдун эстелигинин жанынан өтүп анан келдик. Так ушул жерде филармония экен, жайкы филармония. Айланайын тет жактан бери тосулган, ар жагында көл, кайыгы бар, элдин баары ошол жерге келип сүрөткө түшөт. Анан ушул жерге келдик. Келип анан документти тапшырдык. Тапшырсак, эми айылдан келсең бир сөз орусча билбейсиң, сурап атпайбы, кайсыга, эмнеге тапшырасың деп. Анан бирөөсү айтты, сен эмне ырдайсыңбы, бийлейсиңби, же бир нерсеге ойнойсуңбу деп. Анан ырдайм дедим. Кайсы ырды? Калыбек Тагаевдин Долоон деген ырын ырдайм дедим. Анан жасылып койду. Анан баштадык, экзаменге чыктым. Чыгып, бет жакта бир 5-6 киши отурат. Аяк жагында башы устара менен алынган, ылдый караган бир аксакал кишинин башын эле көрдүм да отурат. Анан эле озоңдоп ырдап кирдим Долоонду. Аккордеон тарткан бала эле мыйт-мыйт деп эле ойной албайт. Анан эле экинчи куплетте баары күлүп атып эле кол шилтеди, мынтип эле. Анан ойлодум жаман оюмда, эки эле куплет менен өтүп кеттимби деп. Аягында айтса эле мен кулап калып турмун, жок. Анан шүмшүү жерден анан чыгып алып, биякты кезде кетип баратам. А кезде окуудан кулап калыш деген тим эле өлүм болчу да. Баланчанын баласы окуудан кулап келиптир дегенде ал ас эле жерден асынып өлүп кала тургандай болчу да. Анан ушинтип эле кулап каламбы? Кулап калат деген ушу турбайбы деле кетип баратсам бирөө кыйкырды ышкырып. Анан бурулсам эле колум минтти. Анан келсек, жанагы устара менен башын алдырган киши тамеки тартып турган экен. Эй, каяктан келдиң? Аңгырап деди. Нарындан. Нарынның кайсы жеринен? Куланак деген айыл. Ятаңны озурайын, жана куланактын адырына чыгып алып кой кайтаргандай бакырасың да. Ырдын балекетин аласыңбы деди. Сенде ритм сулук деген нөл экен. Анан бирок шайтандарың ойноп турат. Көркөм сөз окуу боюнча факультетке эртең экзамен ошого даярданып кел деди. Монолог билесиңби деди. Жок, уккан эмесмин да, эдит эчтеке жок. Анан тамсылчы, тамсыл билем деп эле бир жалбырак деген тамсылым бар болчу, ошону айтып кирсем, ошону эртең айтасың, даярданып кел деди. Анан Эрнест Турсунов атактуу эл акынга бардым, байке кулап калдым деп. Десем, да ит эле болгон турбайсыңбы деп. Анан анда монолог жаттатыш керек экен сага деп, анан жайнаган китебин арасынан бир кара китеп алып келип берди, момундан жатта деди. Анан эртең менен мен кандай айтышты көрсөтүп берем, сен жатта деди.
Эми баягы окууга өтүп кетейин дегенде алалат, күн ысык, уйкум да келет, убара болбой кетип калсамбы деп да ойлойм. Анан кийин жаттадым. Карабайсыңбы, ошондо 20 барак жаттап турмун. Тилим да келбейт, айланайын бир тирикмуш аттар тилим келбейт. Анан баягынан келип, анан кийин баягы кишиге чуркап келдим, жаттап келдим десем, Кудай айырган эмесиң го. Баянкүдөй айтат, кесегиң менен чыгып анан айтасың деп. Анан чыгып баягынан анан айтсам эле баягы комиссия күлүп атат, ыксып күлүп атат. Ойлодум ата, мунусунан да куладым деп. Бирок мага карап күлбөй, баягы аксакал кишиге карап күлүп атышат. Көрсө ал аксакал киши атактуу Муратбек Рыскулов экен. Ал тиги оңбогур Эрнис байке Ателланын монологун жаттаткан экен да мага. Мен Ателласы ким, Шекспири ким каяктан билем. Анан көрсө тиги кишини тууратып атыптыр да. Ошо кишинин айткандай кылып мени бастыртып, Дездемонаны муунткан жери болуп, анан ошондон өтүп калдым. Анан ошентип ушу жер филармония болчу. Анан тетиягында шаар боюнча бир эле бильярд бар болчу. Бильярд ошо жакта болчу. Шаар боюнча бир эле бильярд. Филармониянын тияк башы. Анан момундан ылдый киргенде, бау жол менен ылдый киргенде пивдушка бар эле. Могу тарапта болсо Ветерок деген кафе бар эле. Анан ушу жерде эле артисттер, директор артисттерди истегенде айтчу, баланча кайда жүрөт? Кара бильярдныйдан же ылдый жактан же бияктан кара деп ушу жерде турчу. Сахнага иштегиле деп. Күн ачык болсо бу тегерек четке концерт койгула. Күн жабык болсо залга кесмектешип кирип репетиция кылгыла деп кетет. Кеткенден анан Ветерокко чуркап барышып вин ичип атса директор келип калат. Баары байкуштар эчтеке дей албай эле туруп калышат далдырап. Дегенде эле директор папкасын столдун үстүнө уруп бакырат экен. Ой, мен эмне дедим эле десе, баары унчу калбаса Асанкул Шаршенов айтат экен. Ой, урушпаңыз дептир. Күн ачык болсо концерт жаса дедиңиз. Күн жаап атса залга кирип репетиция кыл дедиңиз. Анан могу ала бүркөктө эчтеке айтпапсыз, ушинтип вин ичип атабыз дегенде директор аятан көрө айла жок экен, келе мага да вино деп. Бу жер жайкы филармония, анан туңгуч театр турган кышкы филармония, анан Бөкөнбайда Панфиловдо конторубуз бар эле. Айлык алганда ошо жака барчубуз. 69-жылы менин чыгармачылык жолум мына ушул жерден башталган. Филармонияда Касымалы Бектенов деген лит час болчу да. Лит час болуп иштечү. Анан ошол киши айтып калды. Ой, бир бала келиптир, атаң көрүп ушу абдан таланттуу экен ушу. Анан ошо керегем сага айтам деген сатирический группа түзүлдү. Кадимки Байкеңер Тууганбай Абдиев университетте окучу. Университетте окуп, анан ошо сессияга кетип калды да. Сессияга кетип калып, анан кийин биз анын ордуна ойной турган киши жок. Кандай кылабыз концертти? Анан баягы Бектенов айткан баланы көрсө ушу Келдибек экен. Келдибек. Жаш кези, узун бойлуу, татынакай жигит. Анан келип, анан бизге кошулду. Ошончо ай иштеп тиги репетиция кылган сатираларды 4-5 күндүн ичинде кадимкидей ойноп калды. Ана ой абдан жакшы болду деп анан кийин командировкага чыга баштадык. Мына Келдибек Байкеңер менен ошондон баштап ушул күнгө чейин бирге иштеп бирге жүрдүк. Андай мына бүт өзгөрдү. Баягы сүрөттү калып өзү жок болуп эчтеке жок. Анан мына ак үй салынды. Алды карабайсыңар. Ошол ак үй, ошо филармониянын четинен баштап салынды ак үй. Анан жана мыскыл тамаша ойноп ийип атпайбы депутаттар кээде. Ошону таң калбаш керек, анткени өнөр постордун ордосунун үстүнө салынган. Аяктан бир кичине нерсе чыгып атат да. Ошол ушу жерден мен баштагам. Гүлкайыр деген жакшынакай эстрадалык ансамбль курулуп, ал жерге Келдибек Ниязов конференция болуп барды. Бул конференция деген сөз, мисалы ушул эстрадалык болобу, же башка неме жанр болобу, ушу профессионалдуу жакшынакай кылып, сөздөрдү тандап, жакшы окуяларды тандап алып, анан апарып ушу элди, залдагы элди күлдүрүү да. Ошо элди дагы мындай культурно күлдүрүү, мындай жаман-жуман сөздөрдү сүйлөбөй, жакшынакай кылып, мисалы ошол убакта болуп аткан жетишпештиктерди акырын айтып коюп, тиги жакта айтып, бу жакта айтып чыгылып,
элди күлдүргөнгө ошондо бул профессионалдуу конференцтардын бири да келдибек. Анан мени абдан кубандырган нерсе Гүлкайыр деген ансамбль тарап кетти. Тарап кеткенден кийин мени бир кубандырган нерсе биздин ошол убакта чоң куудулубуз Асанкул Шаршеновдун бригадасына кирип, мына ошол байке бул дүйнөдөн өткүчө ошо киши менен иштешип келдибек. Ошол кишиден абдан көп тарбия алды. Ошол кишинин жүрүш турушун, ошол кишинин баягы сөздү тандап сүйлөгөнүн, элди кантип күлдүргөнүн, жүрүш турушунун бүт баарын келдибек ошол кишиден абдан үйрөнүп алдым. Мен ошого абдан кубанам. Кышкы филармония ушу болчу. Ушул. Эми азыр Туңгуч театры болгон, андан кийин бөлөкчөдө болуп кетти. Бул жерде кадимкидей эле чаканыраак ошол эл аны муну шам-шум эткен жер болду. Анан бияка чечинчү, анан мындан жүрүп отурушуп келген элдин баары. Ошондо карабайсыңарбы, филармония, атайын филармония жок ар кайсы жерде эле. Бул өзү Айыл чарба министерствосунун клубу катары эсептелинчү да. Анан эми муну карабайсыңарбы. Азыр эми Туңгуч театры алып, өзлөрүнө ылайыктуу кылып минтип жасап койгон турбайбы? Сахнанын көлөмү мурункудай эле. Ушул жерде кыргыз эстрадасы репетиция кылып атканда бул жер анан бир кара кемпир кирип келет, кичинекей сумкасы бар. Анан Чорокожом жарып чурукка апарып эже келиңиз отуруңуз деп анан биздерди чакырып айтат. Тааныйсыңарбы эжени деп, жок деп турсак, атактуу Мыскал Өмүрканова деген апаңар ушул киши болот деп. Анан барып учурашабыз. Анан ойлуу карап туруп анан Чорого айтат: "Эй Чоро, мо каңкылдагыңды каңкылдата бербей, комузду колуңан түшүрбө" деп. Көрсө Чорокожом жарып комузду да катуу черткен киши болгон экен. Анан батасын берет да аябай карап туруп анан үшкүрүп алып анан чыгып кетет. Көрсө кийин угуп билип атпайбыз болсо, үшкүрүктүн артында көп нерсе болгон экен. Эжени эрте пенсияга чыгарып ийишип, эжеге жанагындай тегерегинде бут тосуу деген нерселер болчу экен. 78-жыл болуп калат да, 78. Чыңгыз Айтматов 50-ге чыгып, анан ушул жерде ошол 50 жылдыгынын концерти өтөт деп анан алып баруучу мени кылып атпайбы? Мен ошол сен алып барасың дегенде эле жүрөгүм чыгып калды. Кантип алып барам эми деп. Көрсө ошол кезде такыр концерт ушундай нерсе алып баруучу деген жок кез экен. Анан айла жок, анан алып бардым. Чорокожом жарып деген ушу биздин айылдан агышы дагы ошол кишинин ансамбли келгенде Келдибек байке кошо келип. Гүлкайыр деген ансамбль менен да келди. Ошол ансамбльдерде алып баруучу дегенди биринчи кыргыз эли ушу Келдибек байке аркылуу тааныды, билди деп, конференция дегенди биринчи Келдибек байкеден көрүштү деген ойдомун. Себеби ушу алып баруучу деген болот экен. Болбосо жанагы башка театрдын артисттери келип спектакль коюп, спектакль деген концерт коюп, концертте азыркы номерубузда баланча аткаруучу түкүнчө аккордеондо бул деп эле айтып кирип кетип турчу да. Анан ушу алып баруучулуктун башкача форматында, башкача формасын ушу Келдибек байкеден көрдүк. Эстрадалык жанрдагы форматын ушу Келдибек байкеден көрдү деп ойлойм эл. Ушу майда репризаларды айтып, майда тарсетме тамашаларды айтып, ошону менен багы ар бир кезектеги аткаруучуга жараша, ошонун ырына жараша, чыгармасына жараша, ошондой элди ошого мындай даярдап, настроить этип, анан ошондой бир жакшы күлкү тартуулап туруп, анан ошол ырчыга кезек берип. Сулуу кыз деген ырдырдачы, анан ушу микрофонду алып жүрүүсү, ырдап атып бийлеп койгону, микрофондун шнурун мындай серпкенде баягы момундай айланып кетип, ушунун баары бир анан световой эмелери, эффекттери, ушундай эстрада жаңы кирип аткангабы, ак кезде бизге ошол эле укмуш көрүнүп, ошол эле укмуш баягы микрофондун стойкасын ала калып, жыга калып, минте калып, бир элден башкача аткаргандары, анан ошо ансамбльде турган
байкелердин, гитара ойногондордун бийлегендери, мындай музыкалык ыргакка карата турушу бизге бир өзгөчө бир жаңылык болуп көрүндү эле да. 4-кабатка көтөрүлүп, анан ушинтип басып отуруп, ошол өзүбүздүн иштеген бөлмөбүзгө келчү элек. Анан ушу бөлмөгө кирип, анан ишти баштачубуз. Ассаламу алейкум. Кандай максат? Жакшы, жакшы, жакшы. Жакшыбы, ден соолук кандай? Кандай? Күйлү күчтүү. Анан ушул жерге отуруп алып, анан кийин тияктан бияктан келип, анан бул жерде Балпаев, мына азыр Максат отурат, бул жерде Эстебес байке отурчу эле. Анан калган артисттерибиздин баары отуруп, анан эмне кылабыз? Ал кезде план программаны ойлочу эмеспиз. Эми каякка темселеп барып план толтуруп келебиз деп эле ошону баштачубуз. Анан кийин бирибиз Кочкорго десек, бирибиз Таласка, бирибиз Баткенге деп ушинтип отуруп, анан бир тиянакка чыгып, анан ошо бойдон анан жана 2 айлап, 3 айлап анан жоголуп кетчүбүз. Мисалы кой кыркын, күскө малтыгы чөп чабыктарда чөп жыймай, кашаарларгачы. Ошол мезгилде бул артисттер барганда азыркыдай сахна жок да. Айыл чарба кызматкерлерин чогултуп алып, анда ГАЗ 53 машинеси деген болор эле да. Ошолорго мындай жанаша коюп коюп, анан ошо сахна кылып, ошонун үстүнө чыгып алып анан сүйлөшөр эле да. Анан биз балабыз да. Чоң кишилер баягы асты жакка отурат, биз атчан же арт жагына туруп анан көрөр элек да. Ушундай кызыкчу элек да. Артист келиптир дегенде, агесте чоң аншлаг болор эле да. Айылдын баары кары карттан бүт көчүп кетер эле да. Ошентип бул кишилердин эмгектери жөө жалаңдап, же болбосо азыркыдай машина жок да. Азыр эки жакка чыкпай эле сахнадан сүйлөп коюшпайбы. Агесте ошентип жерлерди кыдырып, колхоз сапкоздорду кыдырып, даже жайлоого чейин барып, кой кыркынга чейин барып, ошо 1 саат болсо дагы адам баласы ошо жерде эмгекчилер эс алып калып, иштөөгө демир болуп, андан ана биздин эмгекти баалап атат, ушинтип тияктан сырттан келиптир деп башкарма парторгдор сүйлөп койсо, мына атайын силердин эмгегиңерди баалап, ушулар силерге эрмек бололу деп келиптир, силердин көңүлүңөрдү ачып кетели деп келиптир дегенде, элдин баары шатырашаар, кол чабышаар эле да. Анан ошентип келип, анан могу 2 жер дагы мына мояк бөлүнүп. Ассаламу алейкум. Кандайсың? Аман эсен. Gel yak oturun. Отурур. Анан баягы чоң топ бөлүндүк. Эстебес байке өзүнчө бир топ болуп ушуяк бөлмөгө кетти. Биз сатиралык топ болуп деди, 3 этажга кеттик. Замирбек өзүнчө бир топ менен жанагы комнатада калды. Анан эми бул жерде кыргыз элинин атактуу ырчы кызы, азыр байбичеси, кыргыз эл артисти Нуржамал Табалдиев отурат. Ошо 69-жылы келип экөөбүз чогуу окудук. Жашташпыз, чогуу иштедик, нечен жерлерди кыдырдык. Неберелерди көрүп чоң ата, чоң апа, таята болдук азыр. Анан кошунада болуп жашадык. Чыгылып барлык ошол бири-бирибиздин чыгармачылыктагы тарыхыбызды экөөбүздөн бөлөк жакыныраак айтып бере турган киши жок. Парк келген узун бойлуу, элди күлдүрө билген аябай тамашакөй жигит эле. Андан кийин студияда 2 жыл окудук. 2 жылды бүткөндөн кийин ошо бүткөндөрдөн 3-4-өбүздү филармониянын алдына ачылган эл шайырлары деген коллектив бар болчу. Анан сатиралык коллектив бар болчу. Ошентип биринчи эл шайырларында чогуу иштеп жүрдүк. 1-2 жылдай чогуу иштешип, андан кийин булар сатира бригадасына бөлүнүп кетишти да. Сыйкырлуу бир касиети бар го деп ойлойм да. Элди өзүнө тартып алчу. Бир окуясын айткым келип турат. Биз улуу Бурулчак Акишева, Гүлжан Сейиткулова эжекелер, Токтосун Тыныбеков, Эстебес Турсуналиев, Ашыралы Айталиев, жалаң залкарлар менен иштештик да бизчи. Анан ошол бир күнү концертке чыгаар алдында Бурулчак Акишева эжекебиз кичине мындай
чочутканда чочуп кетип мындай туура эмес движенияларды эме койчу да. Анан аны тамашалайм деп концертке уже жүрүп атат. Анан келип эже азыр сиз чыгасыз деп эле баягы айтайын деп эле кетти деп эле колун мынтип булгаса эле тиги бурулчу эже кокуй кетти деп туруп эле колу менен келип туруп келдибекти көзгө бир чапты да. Ошол жерден көзү көгөрүп, анан кийин сопсон чыгып атып эле анан көзү көгөрүп чыкканда элестетки эле чыккандай эле аябай күлдү. Атайын жасап алгандай болуп калды да, көзүн боеп алгандай болуп. Анан ушундай бир ойдо жок жерден бир сонун нерселерди таап эле күлдүртө берчү. Чыгармачылыкта эң татаал жанр бул куудулдук жанры. Ойлосоңуз, өзүңүз эле башка бирөөнүн ролуна кирип, башка бирөөнүн ойлорун айтып, элди кандай жол менен күлдүрүш бул азап да. Бул жагынан бул Кудай берген, Кудай дарыган бир талант болуш керек. Бул деле Кудайдан деп ойлоп атам. Ошон үчүн мында Келдибек байке ушу Кудайдан берген өзүнүн бир таланты бар. Ошон үчүн ушу таланты менен кыргыз элине мына атактуу болуп көрүнгөн ошондон. Мына куудул өнөрүнөн жанрынан биринчи жолу Кыргыз Республикасынын эл артисти болгон ардактуу наамга мында Келдибек Ниязов ушул наамды биринчи ушу киши алды. Ошондуктан эми бүгүн Келдибек байке абдан бир дагы эле болсо чарчабай турган учуру, дагы эле бул кишинин фантазиясы оргуштап турган кез. Асанкул Шаршенов менен ошо таанышкандан ал кишинин көзү өзгөчө чогуу иштедим. Ал киши ушундай бир элпек, ойногонго жеңил, адашып кетүү деген экөөбүздө такыр жок болчу. Көзүбүздөн билип турчу элек да, кимибиз адашып кеткенибизди. Анан ошого жараша сөз таап, билгизбей алып кеткенде бул өнөрүбүзгө атактуу Мар Байжиев агай таң калып кол чапчу, каткырып күлүп. Азыр экөө жалдырап бири-бирин карап туруп калат го десем, оyoңбогурлар, ойдо жок жерден бурулуп чыгып кеттиңер деп. Асанкул Шаршенов, Бекен Сейдакбатовтар менен дагы бир топ жигиттер бар эле. Ошолор менен иштешкен. Анан эми бул кишилердин өзгөчөлүгү, куудулдук өзгөчөлүгү жалгыз эле өз сахнада сүйлөй берсе да. Мындай нерсе мурда болгон эмес да. Бир 5 мүнөттүк, 10 мүнөттүк монологдор бар эле да. Ушуларды угуп, ушундай айтсак экен деп жүргөнбүз да биз дагычы. Анан акыры ушу Келдибек байкелерден башка кошуна өлкөлөрдүн ушундай куудулдарынан, сатириктеринен үйрөнүп, анан биз дагы ошо аралаш деген тамаша топту уюштурганбыз. Келдибек байкелер эми бул Асанкул Шаршеновдор тарбия көргөн, режиссер көргөн биздин эстрада жанрындагы актерлордун бири. Биз юморлорду бир монологду жазып келебиз да, жазып келип айта баштайбыз, анан айткандан угуп турат да. Мынау жерине келгенде мынтип кой. Бери келгенде бүтөлүндө мынтип койсоң, анан эл каттырып кол чабат деп. Айткандай ошондой кылсак кийин ачылат эле да номерчи. Келдибек байкенин бир өзгөчө бир феноменальный бир мындай памяти ушу күлкүгө болгон. Мен андан жаш туруп көп нерсени унутуп калсам, бул байке ийне жибине чейин эстеп калгандыгында өзгөчө бул киши бир өзүнчө эле бир архив. Бул кишиден Асанкул Шаршеновдун кантип жүргөнүн, Күрөнкеев деген, Толтой деген байкелердин кылгыякчынын кандай жоруктары бар эле, Манасчы Уркаш байкенин эмне деген жоруктары бар. Ушу кишиден уксак түгөнбөйт да. Уркаш байке ушундай окуяларын биринчи өзү боору эсилип алат да, анан айтып келет. Анан мен шак эле көркөмдөп туруп кесиптерге чыгарып ийем, анан кайра урушат. Тиги батыш урушуп атат, келес досуң айтып барын деп. Анан кийин мен да унчукпай коем да, көпкө чейин унчукпай койсом, кайра келет. Ай жаман экен, жаса берчи дагы, момдой окуя болуп кетти деп. Анан баягы чөйрөк айтат. Телеграмма келиптир тиги Караколдон, Пржевальскийден. Бир чоң энелери каза болуп. Анан күйөө баласынын машинеси менен кемпири, кызы төртөө жөнөптүр. Анан мындай жарык күйүп калганда, караң кирип калганда Караколго жетип калыптыр. Анан Уркашов өзү дагы жанагындай киши, анан биякайда жок, бул көчө эмес, биякайда деп эле эметип келесиз эле, бозүй, свет, жарык, түтүн чыгып атат. Ой, келдик деп эле токтоп эле анан эле түшүп эле күйөө баласы экөө эсил кайра энеке деп эле көрүп, тиги батыш эже, кызы сумка
пакет сакетін көтеріп эле боз үй кирип кетип эле барып эле Отырып калышат. өкүрүп бүтүп эле өйдө болуп эле бет жуусам эле бирин тааныбайм дейт. Кудай ырбады биздин талды суулуктарда. Эч кимсин тааныбайм дейт, мынтип карасам. Анан ой Токон кайда дедим дейт, жалгыз баласы бар эле дейт, абамдын дейт. Ой Токон чакыргылачы десе эле бир сакал мурут өскөн эт бышыр гана мен алып кел дейт. Анан эле ой кечирип койгула мен ушундай десем, ой сизди тааныйбыз деп анан талды суулук бир баланча деген абамдын байбичеси өтүп ошол жака келдик эле деп эле турдум дейт. Ой үйгө кириңиз анан барасыз деп эле ушинте жок кой уят болуп калгам. Ой деп эле эмес. Сен эле бирөөсү айтып кал дейт. Эртең менен мечитте айткан баланчанчы көчөдө да бир байбиче өтүп кетти дегенде. Анан кокуй баралы уят болуп калдык деп эле күйөө балам да туура эмес болуп калды дейт. Анан боз үйдү ачып, ой Батыш туура эмес жерге келип алып туруп кеттик дедим дейт. Кемпирим күбүрөнүп тилдеп баратат дейт. Кызым бир жагынан машинеге отуруп анан эле айтып беришти дейт, күйөө балама түшүндүрүп мындай деп. Анан барып эле чыксак эле чын эле дагы эле боз үй свет күйүп турат, түтүн дейт. Машинеден түшүрүп эсил кайра энеке дегенде эле дал ортого кемпирим бир койду дейт. Энекең менен кара жерге кирип пакеттин баары тиги боз үйдө калып калыптыр. Кайра машинеге бир энеке деп алып кайра машинеге отуруп. Кайра тияк. Сен бар, мен бар болуп атып, өзүм барып дейт пакеттерди көтөрүп келип дейт. Кайра келип өкүрсөк, биздин туугандар жинди болуп калыптыр дейт, эмне болуп кетти деп. Бир өкүрүк чыгып эле кайра бурулуп алып машинеге кетип калса. Бул жерге келип бир телевизорго тартылайын деп моореке жерден остановкадан түшүп калса бир дардыйган кара жигит учурашып тур. Кандайсыз деп эле. Жакшы алдың. Жакшы алдыңа кетейин деп. Мени таанып атасызбы дептир. Анан жок, тааныгам жокмун дептир. Анан мен деген маньякмын десе, жакшы, ушу жерде иштейсиңби? Жакшы, мен да ушу телевизорго тартылганы келатам. Ишиң илгери болсун. Ишиң илгери болсун, жакшы жүр алдыңа кетейин деп анан келип анан ой силердин бир балаңар менен тааныштым дептир да бекер. Ким десе, маньяк деген менен. Жок окуй, маньяк деген ушундай өлөктүрүп жүрөгү түшүп филармонияга барып тур. Мен бүгүн өлүп кала жастабадым. Маньяктын өзү менен таанышып. Мына ошентип айланып жүрүп мына чоң ыйык сахнага да келип жеттик. Бул эми 80-жылы бүттү, сүйүнүштү айтпагыла айланайын. Эми бул жерден сөздүн чынын айтып коюш керек. Ошо кездеги биринчи секретарь Турдакын Усубалиевичтин жеке ошол эмгеги да. Ошо киши эртең менен келет, кечинде келет, убакыт болгондо да келет. Ар бир жерге топтоштуруп алып сүйлөп атат. Дебир кыйкырганын, сөгүнгөнүн, колун булгаганын көргөн жокпуз. Акырын гана түшүндүрүп коюп кетет да. Анан биз жөн эле калып эле бирдеме көтөрүлмүш болуп, жанынан өтүп кетебиз да. Анан тияка барып мактанабыз. Усубалиевке 2 метр жакын жанынан өтүп кеттик деп карабайсың. Анан бул сахна бүткөндөн кийин кубанычты айтпагыла. Биз эмес, ал кезде СССР 80-жыл Союздун артисттери келгенде ошолор чыгып эле биринчи куттукташчу Советтер Союзун бүт кыдырып жүрөбүз, мындай зал жок деп. Кобзон айтчу, Лещенко айтчу, Ротарус айтчу. Анан бизди куттуктагандан кийин ушундай сыймыктанчыбызда Советтер Союзунда мындай зал жок дегенди угуп алып. Анан эми мына заман өттү, убакыт өттү, баары алмашылды. Анан бул кичирейип бараткандай сезилет. Бирок бул филармония тарыхый бир чоң бир курулуш, эстелик катары сактап калышыбыз керек да. Анан моореке мен ушу сахнаны сырттын карап сыймыктангандан дагы моореке өзүм ушул жерде туруп эл менен сүйлөшүп атып, ар бир көрүүчүнү тети отурган отургучту ошону эстейм. Бул ар бир отургучтун тарыхын азыр барып айтып берейин, ошо жеринен айтайын. Мына моореке ар бир отургуч өзүнчө бир ыйык да көрүнөт, ыйык сезилет да. Анткени бияк бүтү анан отургучтарды филармониянын астына алып келип таштап атышат. Анан күч тартыш болуп, анан артисттер да жардам бергиле деди. Мүмкүн могул отургучту ССС менен Токтосун көтөрүп келди. Бул отургучту Ашыралы менен Тууганбай көтөрүп келди. Бул отургучту мүмкүн Замырбек экөөбүз көтөрүп келдикпи? Ар капталга жийип беребиз. Анан усталар күнү түнү ар бирин кынаптап коюп чыкканда, анан алардын баары эскирип,
мындан күңүрт кысыл болчу. Эскирип, анан баягы шостун алдында анан могу эмесин жаңыртты, могуреки сырткы кебин жаңыртты да, ошон үчүн чымкый кызыл болуп калды. Анан сахна ыйык, ушул жерде отуруп карап көрүп отурсаң кандай рахат. СТС Турсуналиев ырдайт дегенде тез жерден чыгып, ушундай элди карап күлүп турчу да, сахна тимеле толуп, анан келип ырдап кетчү эле. Шаршенов экөөбүз ойночу элек. Бир жолу Шаршенов ушу сахнада бир кичинекей күлкүлүү окуя. Шаршенов эшикте турат, жанагы келаткан жолдо. Ан жүрбөшпү эл десем айтып калды, билетти берип коеюн Сүкөшкө деп кемпирине. Анан бир кезден келди, oyun башталганы калганда келди. Көрбөс атасын оозу курайын. Ой, бир убакыт дегенди булар билбейт го деп. Кирбесе койсун, билетин ыргытып үйдүм деп келди. Анан экөөбүз ойноп атабыз. Ойноп атсак, эженин күлкүсү ушундай бир жана бөдөнөнүн үнүндөй болчу да, кыт 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 деп барып тейде кетип улдуй түштү. Анан могу жактан бир күлүп атат да, биз ойноп атсак. Күлүп атсак Шаршенов ойноп аткан сөзүн токтотуп мынтип тиктеп туруп анан мага айтып атпайбы, о, Сүкөш келиптир деп. Анан кайра ойноп кетсек, режиссер айтып атпайбы, ай эмне орто жолдон Сүкөш келиптир деген сөздү кошуп алдыңар дейт. Ошондой болуп кетти деп койдук. Бала күнүбүздөн бери ушул адамдын өнөрүн телевизордон көрүп өстүк да. Бүгүнкү мына маданий чөйрөгү эле эмгектенип атканыбыздагы эң негизги себепкерлери мына ушул кишилер. Куйручук, Бекназарбы, Шаршенби, Асанкулбу мына ушул адамдардай болуп, бул адамдын элге алымдуулугу, сүймөнчүлүгү, дегиз эле өзүнүн өнөрүн аркалаган кесиптик өзгөчөлүгү, бул ушул заман доорго болгон булар жана Төкмө акындар сыяктуу, Асан Кайгылар сыяктуу зирек карагандыгында да. Ошол себептен булардын айткан сөздөрүнүн баардыгы тең куйкуму, эмне тематикадан айтпасын элге жагымдуу кабыл алынып, бүгүнкү күнгө чейин мынакей сахнада өмүр сүрүп келатат. Ашырал Айталиев эми кайталангыс талант деп койсо болот экен. Карагул Ботом ошо киши менен кетти. Кийин бир экөө ырдагандан мен ачык эле айттым. Айланайын, ырдаба, ашыра ырда же тең чамал ырда. Мындай сен шылдың кылып атпайсың Карагул Ботомду деп. Анан ошо киши Ашырал Айталиев келип Карагул Ботомду айтканда, ушул 1,5 миңдин жок дегенде бир 700-800 ыйлап отуруп көрөр эле. Анан Тууганбай Абдиев менен тиги Ашырал Айталиев айтышты, мына ошолор айтыш кылышчу. Атын айтыш деген атын чыгарчу. А накта айтыш илгери Токтоналы Шабданбаев менен, анан Исмайыл Борончиевдин айтышына эл аябай келчү дейт. Анан эми ушул касиеттүү сахнада мендеги ыдык көрүп калгам. Акаевдин тушу концертке медиктердин күнү болчу, медиктердин күнү. Анан Накен Касиев байке программаны көрүп анан айткан экен, бул медиктер деле күлкүнү жакшы көрөт, күлгөндү билет. Күлкү кошпойсуңар, жалаң эле арияларды ырдата бербей десе, анан мени кошуп коюптур. Режиссерымдын аты да Келдибек. Кайсын айтайын десем, баягы үй бүлөсүнүн бар президент болуп кеткен жаңы монологуңду айт, укмуш деди. Анан кийин Акаеваны күтүп атат, баарыбыз күтүп атабыз. Эмнегедир маал катып анан буяктан кирди Акаева. Жанында азыркы жүргөн эжелерибиз бар. Эми ошо кошоматчылыктын эң жеткен чеги ошондойдо болот экен. Баягы эжелер ушул жерде отурат, келип мүмкүн ушуга же буга келип отурду Акаева. Отурганда тигилердин баары отурду. Акаева колун минтсе баары ушинтет. Акаева минтип отуруп калса баары ушинтип отуруп калат. Акаева минтип калса баары ушинтип калат. Эми тияктан көрүп туруп, боорун эслетти. Анан эле мен чыгып эле баягы монологду айтып кирдим. Айтып кирип эле карадым. Акаева кандай карап атты экен мени деп карасам эле момунтип отуруптур. İçimen oyladım, ata Келдибек, бүгүн ажалың жеткен экен, бүгүн өлөт экенсиң дедим. Бирок айтып атам, айтып бүттүм, эл ушундай кабыл алды, ого өтөрү кол чабып болду. Ал тиги киши момунтип отурса, баягы жан жөкөрдүн баары ушинтип отурушат. Анан эле тияка чыксам эле Келдибектен режиссерим чуркап келди. Ой, эмнени айтып ийдиң деп эле. Ой, айтпадымбы, өзүң укпадың беле, көрбөдүң беле десем эле өлдүм деп эле үскүрүнүп ары бери басат. Анан кетип калдым. Кетип калгандан кийин
карасам телевизордо медиктердин күнүнө карата арноо чоң концерт деп турат. Эч кимге айтпай көрүп отурам, билем кимден кийин чыгарымды. Анан ал чыкты, ал ырдап бүткөндөн кийин мен десем эле жок, кыркылып калып турмун, жокмун. Анан баягы тарткан балдарга телевидениеге барып айттым да, канам мен десем, ой Келдибек, аман эсен иштеп пенсияга чыгалчы, таарынбачы. Ушундай сөз болгон дейт. Жанагыны сахнадан мен көрбөйүн дептир. Мейли концертке чыгып жүрө берсин, бирок сахнадан мен аны көрбөйүн дептир. Аны деп сүйлөгөн экен. Анан ошентип алар кетип калгыча аны болбонун жатпадым. Моноспектакльбиз бар эле. Анда Бекин Сейдахматов да катышат. Анан чоңдун кызын алам мен, Анар Амадиева. Анан төрөбөйт, 5-6 жыл өтөт. Үй билем, туугандарым бар, эмне каяктагы аялды алгансың, кетер. Буга чейин 2-3 балалуу болот элең дейт. Анан кийин ыйлап келем ба аялыма Бекинге. Бекин ойнойт аны. Тим эле Түркмүш ойнойт ал. Анан айтам, ушундай балалуу болбойсуң деп атат десе эле бакырат. Акмак, мен сага бала төрөп берейинби деп. Мына моуну окучу деп Америка деген журнал таап алганбыз. Америка деп жазылып турат. Момунда эркектер төрөй баштаптыр. Сен төрөйсүң дейт. Ошентип самовнушение болуп менин боюма бүтүп, момунда челкеп калам да. Анан Шарсеновке келип ыйлайм, мен ушундай болуп атат дегенде, Шарсеновдун ичи мындай киши болчу. Анан карап туруп өзүнүн курсагын сылап айтат, мына туура кекиш, мына мен да төрөйм жакында деп. Анан Шарсенов ушундай киши болчу, залдагы кишилер менен ойночу да, сарыны карачы деп бир челкейген киши отурса, мына ай күнүнө жетип калыптыр. Бүгүн концерттен барып эле төрөйт ал деп. Тигиники 7 айлуу болуптур деп. Эми зал тим эле көтөрүлүп кетчү эле. Ошондой сонун нерселер болгон. Сахнанын көркү болдуң чынында, эл журтуңдун дайым жүрдүң сыйында. Куйручуктай куйкул сөздөн таап айтып, куудул болуш аябаган кыйында. 35 жыл филармонияда иштедик. Ошол кездин ырыт сарлары биздедик. Сахнада бирге жашап эл менен, сахнадан бакыт таалай издедик. Кыргоол куштай кулп урушкан таңдагы, кызыл гүлдөй кыздар кайдаңандагы, чоң өнөрдүн ээси болуп Келдибек, чогуу бастык чолпондорду жандады. 50 жылдын ичинде ушулардын баары менен иштешип калдым. Мыктыбек байке, Сайыт Аксакалды көрбөй калдым, Шекербек Шеркуловду көрүп калдым, Мамбет Таранчиевди көрүп калдым, Төлөш Турдалиев, Мейликан эже, Тууганбай жездем, Ашыралы жезде, Токтоосун Токо, Эстебеш, Шейше, Шубиндерди көрбөй калдым, анан калп айтып калам. Мына ушуларды келип карап бир сыйра элестетип кетмейинче мен өзүм ыраазы деле болбой калам да. Ар биринин кылык жоругун, баскан турганын, сүйлөгөнүн, Төлөш байкени алтын көкүл деп койчу экен, чачым мындай ырдап атып серпкенде зал жарылып кетчү дейттим эле. Ал эми Жапар байке Жапарова тигине. Эми шаңкылдаган үнү тим эле өзүнүн ыры бар. Шаңкылдаган шайырым менен эл алдына келет ырдагым деп. Тууганбай жесте төкмөлүгүнөн дагы накта образ алыптыр, тарткан сүрөтчү. Ошо комусту дагы мындай кол ойнотконду аябай сонун кылып чертчү эле. Ашыкем тим эле өзү, Токтоосун өзү, Эстекен бар. Рахмат, муну тарткан сүрөтчүгө рахмат. Тим эле өзү кылыптыр баарын. Мына Асанкан байке, бул киши менен иштешип да калдым, көп иштештим. Анткени бул киши эми карабайсыңарбы? Симфонический оркестрден кичинекей состав түзүп алып, ошол скрипка эмне экенин, тромбон эмне экенин, контрабас эмне экенин эл көрсүн деп Кыргызстанды кыдырып турчу. Актан Тыныбеков атабыз чоң манасчы, Адамкалый Байбатыров, мына карабайсыңарбы? Куурчак өнөрү. Бул өзүнчө эле жалгыз оркестр болгон экен. Комусунда чертчү экен, Оос комусундагы кыягында тартчу экен. Анан Исмайыл Борончиев эмнегедир эскерилбей келатат. Бул кишинин бир эле ушул убакка чейин айтам да, азыркы жаштар менен жолугушканга да, ким
окуп билим албаса, армияга барбаса, ал илинип турган калбаса деген сөзү карагылачы. Ушул убакка чейин азыркы жаштарга аябай тийчү нерсе да. Токтоналы Шабданбаев экөө ушул жаш жагынан айырма болсо дагы жана айтыш деген өнөрүн ушул кишилерден үйрөнсө болот эле таңгөр. Ар бир сөзүндө эл кыраан-катка кырылып күлүп турчу дейт. Шаршен эми, Шаршен термечикеп көбү мындай алмаштырып алат. Шаршендин баласы Асанкул Шаршеновпу деп. Анан Шаршеновдун өзүнөн сурашат. Чын эле Шаршендин баласыбы десе, ой жок, менин атамдын аты да Шаршен. Анан эми Мыскал эже көрүп калдым бул эжени 73-74 жылдарда. Филармонияга кичинекей кара кемпир кирип келет. Анан эле чуркап барып, жетелеп отургузуп, кандай эже деп ар кайсын сурап, анан жөтөлүп, келе бопорос барбы дейт. Бопорос таап келсе де бопорос тартат. Анан ушундай аябай жүрөгү кенен, анан эң боорукердин боорукери болгон экен. Кийин уксак, төркүндөрү сүйүнүп тай сойсо чырылдаган экен да, сойбогула карачы, энеси ыйлап атат, сойбогула десе болбой союп койгон экен. Кечинде ошол тайдын этин жемек турсун, шорпосун ооз тийбей койгон дейт. Карачы боорукерди, кантип ушуга колуңар барды дейт. Анан Муса, эми карабайсыңарбы, бул Муса кем деп Асек Жумабаев айкебиз айтчу. Ой, өзүнчө бир жаралган деп. Залкар Атай биринчи ырын айтчу экен, Муса кеме ырдап берейинчи, Муса кеме жакса, анан кетирели деп. Анан мына Ыбырай Туманов Залкар комузчу. Эми Мауреки Саякбай атага келгенде бул киши 71-жылы каза болгон экен. Эми комуз десе Карамолдону билебиз, мына Актаңдай акын Осмонкул, Алымкул, Барпы, Калык, Молдобасан, Мураталы. Эң аксакалы Мураталы турат, баары эркелетип, мутаке деп сүйлөшчү экен. Анан Молдобасан аксакалды баары айтышат, Манасты айтса кырааты менен ушу Молдобасан айтсын деп. Тим эле ээрип отуруп угасың деп. Мыскыл тамашадан атым чыгып, элдер Келдибек Ниязов деп жүргөн кезде койгокуй, мен деле үйлөнөйүн, үй жай күтөйүн деп. Анан ушул жаңылчага таанышып, баш кошуп, анан ошондон бери мына келетабыз. Мен билбейм канча 3 ай, 4 айча сүйлөшүп жүрдүк, эми баягы жолугушуп неметип анан билген жок мына эмеде филармонияда иштерин. Анан эле бир күнү концерт деп концертке чакырып калды, анан концертке барып эле неметсек, концертке сахнага чыгып атпайбы, ошондо билип атпайбы мен концертте филармонияда иштерин. Анан эле бир жылдан ашыгыраак туруп иштетип жүрдүк, анан баш кошуп калдык. Баш кошкондо ата энебиз, конечно, каршы болду. Аныкы дагы, меники дагы, что артист болбойт, иштебейт, жумуштан чыксын деп. Кайнатам Раматул көп чуркап. Кезегинде менин атам Нияз, кайненем Орозхан экөө акырын биз үйлөнгөндөн кеңешишет экен да. Куда экөөбүз бир бололу дагы Келдибекти артисттиктен чыгаралы. Анан жөнөкөйлүү оокат кылсын, келинчеги чоң дүкөнчү деп ушундай бир план түзүшөт экен да. Ал кезде мен кыргыз элине атым чыгып калган кезим болчу да. Бир жагынан Мыскыл тамаша тим эле дуулдап, экинчи жагынан филармониядагы күлкүлүү концерт менсиз өтпөй калган кез. Анан кийин ары сүйлөштү, бери сүйлөштү, акыры менин өзүмдүн ушул куудулдук өнөрүм жеңип кетти. 2 айга кетет, 2,5 айга кетет. Бир жолу 2 ай жүрүп келип, анда Назарматов директор болчу буларда. Анан Жумакматовдун концерти болгондо тошту деп кайра 1,5 айга алып кетти. Ошентип 3,5 айга чейин жүрө берчү командировкада. Мен анда кызым айылда чоңоюп калды, уулум менен өзүм үйдө. Ал убакта 3 жыл декрет берчү эмес беле. Анан 3 жыл отуруп баланы чоңойттук, андан кийин эле садикке бердик, анан школга кетти, ошентип. Келдибек мен суу кечире турган кан кудам, жалгыз кудам. Келдибекти жаш кезибизден тааныйбыз бири-бирибизди. Менин кичүү кызым ушуларга келин болуп барганына 20 жыл болуп калды.
2 уул 2 кызы бар. Кудай шүгүр 20 жылдан бери бир чети кодо болсок, бир чети тууган болуп калдык. Үйгө кандай конок келбесин, келбектин өзүнүн орду бар. Төрдө отуруп алып, өз тамадалык кылат, өзү сүйлөйт, өзү күлдүрөт, чыгып келген кишилерим аябай каткырып күлүп, көңүлдүү отуруп кетишет. Kızım Asel, oğlum Azamat, köyü olan Mayranbek, gelinim Makabat. Kudayдын kulağu suyunsun, 7 neverem var. Men Niyazıp Geldibek bolsam, küçüğü neverem Geldibekip Niyaz. Кичинекейинен тартып эле өз убакты. Балдардын баары тең эле толук помпошко болушат. Анан кийин тамак бергенин көрсөң өзүңчө ичиң жылыйт. Кашка акырын тамакты сузуп алып, анан кийин идиштин чекесине сыдырып, кашыктын түбүн тазалап, ар бир кашыкты ошентип берет да, мен ошонусуна таң калчумун да. Минтип туруп анан кийин оозуна салып, балдардын баарынын өз убакты, балдар аябай жакшы көрөт. Чоң атасы алар үчүн тим эле кумир да. Bu жерде отургандар мына менден улуу Бердибек байкеңер. Өзүнүн аты Бердибек, анан конок келгенде төрөлүп конок болуп калып, ошо ойдом Бердибектин аты да айтылбайт, муну элдин баары бүт конок дешет. Анан мен дейм мына Гүлипа, анан атамдын иниси Ырсалы байкемдин 2 кызы Майрамкүл, Назгүл. Өздөрүнө байкалбаса керек, мен байкашымча булар мындай артист экен да, тубас артисттер. Бирөө куудул экен, бирөө ырдайт. Кайынсиңдим болсо юморлорду айтат, сатираны айтат, чагат чалкандай. Анан мен кайным дагы ушундай жакшы жарга туш болуп калыптыр. Ошону өркүндөтүп өстүрүп турган Жаңыл мырза. Келдибек байкем бизге мындай тапанча атып үйрөтчү да. Анын башына от койчу. Анан эле бир күн эле конок байкем менен бул байкем экөө тапанчаны минтип атып атат да. Атып атканда эле мени айтты. Гүлипа, керосинди алып келип куй деди да, үстүнө. Оттун үстүнө куйганда даң деп эле жарылды. Бир маалда эс алсак, менде каш да жок, чаш да жок, кирпик да жок, мындай жалтырап эле калыптырмын. Өзүмдө сапты. Анан кийин Келдибек байкем үйрөттү. Конок байкемде болсо тайнеңе кет деди. Буту күйүп калыптыр. Анан аякка качып кетти. Анан апам келип, бул кызымдын кебетеси кантет десе, билбейм кызың деген жүгөрүнө тиги самоорго куйкалап атып, бетин баарын күйгүзүп салды деп. Эл артист болгонго мен абдан ушунчалык 2-3 күн өзүмчө көөдөнүмө батпай сүйүнүп, ушундай эме болуп жүрдүм да. Анан чалып өзүнө куттуктап, андан кийин атайы жеңеме куттуктап, жеңе сизге рахмат, көпчүлүк учурда сиздин колдооңуздун күчтүүлүгүнөн ушу деңгээлге жеттиңер, абдан ыраазыбыз десем, деп ал киши да токтоо, бир сырдуу киши да. Силер ыраазы болсоңор эле болду деп койду. Ошондой анан өзүнүн эмгекчилдиги менен баягы ичинде бир дарымети бар үчүн ушу эмеге чейин келди да, деңгээлге чейин. Анан сыймыктанабыз. Эл көзүнө көрүнүп, эл алдында иштеп жүргөнүнө дагы чыгармачылыктар боло берсин. Азыр мен өзүм эс алууда болсом дагы жумасына бир келип, карап, жанагы кабинеттерге кирип, ар ким менен качылдашып кетсем, ушул өзүм жыргап калам да, анан кийин үйдө бир чукчуңдап, кыялым бузулуп бирдеме болуп калса эле кемпирим айтат, ай, кийинип алып филармонияң жакка басып барып келчи дейт. Анан ушундай сахнаны түшүнгөн киши түшүнөт. Түшүнбөгөн киши ойлойт, чыгып койду, ырдап койду, сүйлөп койдум дейт. Сахнанын ошо эмне деген кишилердин изи калган жок, ыйык. Анан ушул ыйык сахнаны аябай көздүн карегиндей сакташыбыз керек. Чыгармачылык кечелери болот. Биздин көз өтүп кеткен инсандардын, же болбосо ушу филармонияда иштеп кеткен инсандардын акындар болобу, же болбосо ырчылар болобу, ошол Келдибек байкемдин иштешкен учурда да
Аны ошого сөзсүз биз Келдибек байкени концертке чакырабыз. Анткени ошол учурда доордо ошол учурду көрүп калган Келдибек байке айтса, ошол концерттин көркүнө чыгат. Мисалы, өткөндө эле жакында Эстекемдин 90 жылдык юбилейинде Келдибек байке чыгып, кээ бир Эстекемдин кылык жоруктарын айтты эле, ушунчалык элге жетип, эл ушунчалык күлүп, ар бир кыймылы, ар бир сөзү, ар бир паузасын анткени жүргөн да, киши менен кошо жүргөн да. Ушунун баардыгын мына сонуңгул айтып берди да Келдибек байке. Кээ бир архивный материалдарды биз мындай даярдап атканда Келдибек байкеге чалам. Келдибек байке могул канчанчы жыл болду эле десе, шашпа, мен барып айтып берем азыр. Шашпа, мен айтып берем деп келип айтып берет. Анан кээ бир даталарды билбей калабыз, ошолордун баардыгын ошо тизмектеп мындай деп бүт баарын айтып берет. Эс тутум аябай жакшы да. Биз дайыма ошо Келдибек байкени ошол жерден күтөбүз да. Келдибек байке келсе өзүнчө бир мындай филармонияга бир жарык киргендей болот. Көп суроо берилет, куудулдук өнөрдүн тагдыры кандай болот деп. Бул эми куудулдук өнөр деген бул жараткандан берген шыбагада эле эсептеш керек. Анткени куудулдук өнөрдү үйрөтүү факультети жок эч жерде. Анан бул өнөр өлбөйт, заманга жараша өөрчүшү мүмкүн. Анткени бекеринен айтылган эмес, күлкүдөн соолукту мүлкү деп. Мен көп жерден билсем ушу бизде гана экен. Күлкүдөн соолукту мүлкү деген сөз ушу кыргызда эле экен. Ошон үчүн жоголуп кетпейт. Анткени күлкү өнөрү жоголуп кетсе, Жоошбай, Куйручук, Бекназар, Шаршен, Асанкул Шаршеновдорду каяка апарабыз? Бекеринен Жантайхан Куйручук элдин эркеси деп айткан эмес да. Аш тойлордун баарын башкарып, өзгөчө суусамырда өткөн чоң ашта ошол тойду Куйручук башкарып, кадимки эле Токтогул Эшмамбеттер менен кадимкидей эле төгүп айтышкан киши болгондо. Бул чоң өнөр. Анан жаштарыбыз чечмелей албай убара болуп жүрүшөт. Куудул деген эмне десе күлдүргөн кишини айтат, күлкүмүштүү окуяны айтат деп. Эми мен деле ошондой болуп, бул чоң залкарлар менен иштешкенде ушу суроону сурап калдым да, өзүмчө ойлоном. Комузчу, комуз чертип атат. Төкмө төгүп атат. Ооз комуз. Манасчы манас айтып атат, кыякчы кыяк тартып атат. Куудул деген сөз эмнени түшүнөт? Деп айтсам, анан ошол аксакалдар баары отуруп алып, чын эле дешип, анан кийин тиянакка келип атышпайбы? Көрсө бул эки сөздөн куралган сөз экен деп. Куу, анан дулдул деп. Куу деген айлакер, амалкөй, чукугандай сөз тапкан, жол таап кеткен, сөз таап кутулуп кеткен. Анан дулдул, эбегейс көтөрүмдүү баатыр дегендей деп. Анан ушуга бир гана кичинекей мисал айтып койсо болот. Согуш учурунда бир эптеп кой таап, аксакалдар калык аксакал башында болгон Шаршенге айтат экен. Ай Шаршен, Кудай айырган үч чүйдүн кулунусуң, этсиредик. Болгон быдырдын баарын согушка жөнөтүп атабыз. Ылайым жеңиш болсун. Бир башкармаларга барып бир кой сойдурбайсыңбы? Оюн коел дагы койдун этин жейил десе, бат эле барып эле келип туруп, ака аткардым дейт экен. А кезде свет жок, чырак. Анан кийин 5 бармак тапка эт тап келгенден айткан экен, ай сөттү ажыраткыла да туурагылачы бир жейили, чык менен жейил деп. Карачы, аксакалдар этсирешкен. Анан бир чар эт болгон экен, Шаршен бапылдап баарын башкарып атып, анан эле жап эле бир сыйыр алгандан эле чырак өчүп калат. Өчүп калганда тым-тырс болсо, бирөө акырын колу менен чыракка кол салып жеп аткан Шаршен байкап калат да, ой каке дейт, тамагы шүмшүктөр кол салып атат боорок чарадагы этке. Азыр чырак күйгүчө эчтеке калбай калат. Андан ора кол чаап отурсун баары дейт. Колдору бошобосун десе, калык аксакал, карачы бала кыял, аппендис чалыш кишилер, ой, баарыңар кол чаап отургула дейт. Анан баары кол чаап отурат. Аңгыча кересин таап келип чыракка коюп, чыракты жандырса, 5 барактын түбүндө эле калыптыр дейт. Ойлонай, муну ким жарты деп акырып өкүрсө, көрсө Шаршен бир колу менен чекесин чалпылдатып, бир колу менен 5 бармакты жеп таштаган экен. Карачы мына куудулдукта айла жок деп каткырышкан экен. Куудулдар коомубу, уюм болсо, ар ким талаалап ар кайсы жакта жүрбөй, жок дегенде борборго келгенде ошол жерге барып, анан кийин көзөмөл болуп, режиссер менен иштешип,
Анан кызыга баштагандан кийин жаскан кишилер алып келе баштайт. Аларга калем акы төлөп, анан ушинтип отурса куудулдук өнөр өлмөктүрсүн өөрчүп кетет. Келдибек деп кыргызды түшүнөбүз. Кыргыз деп келдибек ошол деңгээлге жетти да. Эмдес менен жетти. Биринчи адамдыгы менен, экинчи кудулдугу менен, аны эл менен жасаган мамилеси менен. Ошону айтып атпаймынбы? Кыргыз деп келдибек деп кыргызды түшүнөбүз.